Балык менен Момпосуйдун даамы. Кереметтүү көктөмдүн бир күнүндө классташым Фарид экөөбүз мектептен кайтып келаттык. Бир кезде ал балдар үйүнүн алдында жашаган жашы улгайып калган апанын дарбазасынын алдына токтоп калды. О, тамактын жыты буркурайт го, апа балык кууруп жатат, деп досум терезеге карай бурулуп тамшана баштады. Эх, чиркин, мага да азыр бир табагын берсе, дароо түк калтырбай жеп салат элем. Чын эле, жыт керемет аңкып турат. Балык жебегениме көп болгондуктан мен дагы тамшанып турдум. Билесиңби, Фарид, менин апам балыкты ушундай даамдуу куурчу эле. Унга оодарып алат эле да, кандай даамдуу болот эле. Даамдуу жыт апамдын ысык кучагын дагы бир эске алып өттү. Эх, ата-энебиз тирүү болгондо балыктын жытын искөө үчүн башка бирөөнүн терезесин сагалап турбайт элек го, күндө кууруп жейт элек. Айтпа, балдар үйүндө бизге балык беришпейт, деп Фарид муңайып улутунуп алды. Ошол кезде терезеден тиги апа өзү карап калды. Дагы эле ушул балдар үйүнүн балдары, бир нерсе уурдап кеткилери келип, адатынча шамшилеп жүрүшөт. Кеткиле, менин дарбазамдын алдына турбагыла, деп кыйкырды да ачык турган терезени жаап алды. Биз ары карай жөнөдүк. Фарид дагы, мен дагы апага жооп кайтарбадык. Жашоо адамга эмне демекпиз? Ак көңүл Фарид урушканды, капа кылганды жаман көрөт. Ал балдар үйүнө жакындай эле келди. Апасы кайтыш болгон соң, атасы бул жерге өзү алып келди. Биз бир бөлмөдө турабыз, бирге окуйбуз. Фарид бизге аз убакыттын ичинде бар талантын көргөзө алды. Ал сүрөттү абдан жакшы тарткандыктан сүрөтчүлүк менен тооласа берилгенби дейсиң. Анын үстүнө ырда жазат. Мени таң калтырганы, жөнөкөй нерселерден керемет таба билет эле. Мисалы, жазгы аккан сууларды көрөт да, булар жазга кубана албайт, дейт. Болбосо жүзүн күнгө буруп мага: күн бизди жакшы көрөт, андыктан биз ага рахмат айтышыбыз керек, Ильяс. Сен көз алдыңа элестетип көрсөң, эгер ал такыр жок болуп кетсе, биздин абалыбыз кандай болмок, деди. Ал ушундай кызыкчан. Мына, азыр да жакшы сунуш айтты. Билесиңби, Ильяс, мен сага бир нерсе айтайын дегем. Бирок аны эч кимге айтпа. Азыр түшкү тамакты ичип болгон соң, өзөнгө балык кармоого барабыз. Макулсуңбу? Менго макулмун, бирок биздин кайырмагыбыз жок го. Ошол дагы кеп бекен. Айылдагы балдардын бирөөсүнөн сурай турабыз. Ооба, ал жакшы жагы. Биз кубана кол алыштык да балдар үйүн көздөй бет алдык. Түшкү тамактан соң сумкабызга дастуркондогу нандын күкүмдөрүн салып алдык. Бул күнү жумушта Хакима эженин кезеги. Ал эң мээримдүү тарбиячы, эч качан жөндөн-жөн кыйкырып уруша бербейт. Бул сапар анын ушул сапатынан пайдаландык. Өзөнгө барып, ошол тегеректеги бир баланын кайырмагын сурап алдык. Андан соң жыгачтардын астынан сөөл жаандарды таптык. Ошентип ак өзөндүн жээгинде отурдук. Өзөн толкуп ташып агып жатты. Мага эки жакты бириктирип турган жыгач көпүрөнү агызып алып кетчүдөй сезилди. Кызык, мынчалык шаркырап аккан агым кайда агып бара жатат? Эгер көпкө карап отурсаң, башың айлана баштайт. Ильяс, сен кайрымакты таштаардан мурун сөөл жаандарга каалооңду айткан жоксуңбу? А эмне үчүн? Ошондой салты бар. Андай кылбасаң, балык сенин сөөл жаныңды айланып өтүп кетет. Байкашымча сенин кайрмагыңа бир дагы балык түшкөн жок. Чыгар кайрмагыңды. Фарид кайрмакка жаңы сөөл жыланды илип, тез-тез шыбырап бир нерселерди айтты. Андан кийин кайрмакты сууга ыргытты. Сенден бир нерсе сурасам болобу? Деп аны өзүмө чакырдым. Эрине? Сен атаң менен чогуу балык кармагынга барган белең? Фариддин өңү түсү дароо өзгөрүлүп, көпкө үнсүз туруп калды. Андан соң өзүнүн кайгылуу окуясын айта баштады. Кайдагы? Атам менен ойночу эмес, күндөп-түндөп достор менен жок болуп кетчү. Кечинде үйгө мас болуп келип ызы-чуу салар эле. Кыштын кыраан шилдесине карабай бизди үйдөн кууп салчу. Бир күнү адатынча кеч келип тамак сурады. Мен эч нерсе бышыра албадым. Отун жок, деди апам. Атама жин кирип кеткендей, ал эшиктин алдына жүгүрүп чыгып, чырпык-сырпык алып келди. Отун жокпу? Мына сага отун, деп кыйкырды да апамды ура баштады. Биз аны токтотууга тырыштык, бирок атамдын муштумунан эки жака кулап түштүк. Жеңил кийинген апамды соокта сыртка сүйрөп чыкты. Бизге болсо кыйраткансып,
Мен силерге жакшы апа алып келип берем деди. Таңга маал гана уктады. Биз эшикти ачсак, калтыраган апабыз чөптүн үстүндө отурган экен. Ошондон баштап аялуу апабыз көп ооруй баштады. Алтыным апам түн бою жөтөлүп, аба жетпей кыйналып жүрдү. Бир нече айдан кийин апабыздан айрылып калдык. Ошол кезде Фарид бетин колдору менен жаап алып катуу ыйлады. Досумдун көз жашын көрүү мага абдан кыйын болду. Кой эми Фарид, мен сени түшүнөм. Антпесе болгон балыкты үркүтүп алабыз деп тамашаладым. Сенин карындашың кайда? Экөөң бир тууган эмессиңерби? Көз жашын токтото албаган Фарид аңгемесин ары карай улантты. Ооба, ал менин бир тууган карындашым. Бирок мен анын кайда экенин да билбеймин. Назгүлдү атам сыгаандарга сатып жиберди. Ал мас болгон кезинде өзү да ушундай деп айткан. Салчы досум, ал оюнчук эмес го, деп таң калганымды жашыра албадым. Сыгаандар адатынча айылга келип, бир нерселерди сатып жүрдү. Атам карындашым экөө кородо экен. Кандай гана сулуу кыз, бизге сатчы деген экен сыгаандар. Ал акмак Назгүлдү сатып жиберген экен, деп Фарид ого бетер көз жашын көлдөттү. Ошол кезде кайырмактын жиби тартылгандай болду. Чоң балык түшкөндө. Фарид, кайырмакка балык түштү, тарт, тезирээк тарт, деп ордумдан турдум. Менин досум да көз жашын токтото койду да кайырмакты тартып алып, чоң балыкты алып чыкты. Сонун Ильяс, кара кандай кармаганыбызды. Муңду ойлорубуз оолоп учуп, анын ордуна кубаныч орун алды. Демек майда чүйдө эмес, чоң балык кармадык. Экөөбүз тең чылкыя тое турган болдук. Балык болсо жаны үчүн күрөшүп туйлап жатты. Биз балык менен алышып жүргөндө көпүрөгө өңү кара жеңил машина токтоду. Андан кара костюм кийген бир эркек киши түштү. Галстукту таккан, балким бир чоң кызматта иштеген башчы чыгар. Көпүрөдөн агып жаткан өзөндү бир карап алды да бизге карай басып келди. Салам балдар, саламатсызбы, деп дароо учураштык. Силер мектепте окуйсуңарбы? Ооба. Мугалимдериңер силерге суунун каналдын көтөрүлүп агып жаткан кезинде өзөнгө жакындабаш керек экендигин эскерткен жокпу? Эскертти, дедим мен. Бирок аябай балык жегибиз келди. Ата-энеңер силерге балык сатып бере албайбы? Деп кара костюмчан байке кийинки суроосун узатты. Биз балдар үйүнөнбүз, деди Фарид. Карасаңыз, биз кандай балык кармап алдык. Сизге да жетет. Балдар үйүнөнбүз дегилечи. Кана, машинеге отургула. Мен силерди үйүңөргө чейин жеткирип коеюн. Бул мезгилде өзөн тарапта жүрүү кооптуу. Жаш айдоочу бизге машинанын арткы эшиктерин ачып берди. Баарыбыз отурган соң машине ордунан жеңил козголду. Костюм кийген байке бизге бирден момпосуй карматты да аттарыбызды сурады. Калың дептерине кайта-кайта бир нерселерди жазып отурду. Заматта балдар үйүнө жетип келдик. Коштошуп жатып ал киши бизди чаап алчудай карап, сөймөйүн көзөп туруп, "Эмне өзүңөр жалгыз өзөнгө барбагыла, директоруңарга салам айта баргыла", деди. "Таттуу үчүн рахмат, агатай". "Жакшы, анда аман болгула, балыкчылар", деди да кетип калды. Фарид экөөбүз артынан көпкө чейин кол булгап турдук. Балык абдан даамдуу болуп чыкты. Ашканадан май суруп алдык да өз тобубуздун очокканасына куурдук. Баарыбызга аз-аздан жетти. Жада калса Хакима эжеге да бердик. Жатардын алдында баарыбыз эчактан унуткан балыктын даамын татканыбызды айтып кубанып алдык. Бир суроо менин тынчымды ала берди. Жанагы кара машина менен келген киши кандай жетекчи болду экен? 3-чү сабак болуп жатканда мектептин окуу бөлүм башчысы кирип келди. Ал көз айнегин түздүп алды да катардагыларга бир көз жүгүрткөн соң мугалимден карап мындай деди. "Кечириңиз, мага Ильяс менен Фарид керек эле. Аларды тез арада директор чакырып жатат. Ошол кезде жүрөгүм жер түбүнө түшүп кетти. Биз эмнени билдирдик экен? Тезирээк балдар, директор силерди чыдамсыздык менен күтүп отурат", деп бизди шаштырды. Андан соң мугалимди карады да, мен директордон сабактын аякташын суранган элем, бирок ал көнбөй койду, дароо жиберимди өтүндү, деди. Бир жагынан жакшы, сабактан эрте кеттик. Экинчи жагынан бизди балдар үйүндө күтүп турган бейтааныш абал кыжаалатып кыла баштады. Мүмкүн биз тууралуу бирөө арызданды экен. Бирок эч кандай жаман иш жасаган эмес элек го. Мектептеги сабактарыбыз жакшы, боло турчу нерседен айланып өтө албайсың. Үйгө карай жол тарттык. Балдар үйүнүн босогосун аттар менен көзөтчү бизди дароо директордун бөлмөсүнө баруубузду буйрду. Дайыма Мавлида Нургали кызынын эшигинин алдында келгенде буттарым тетирейт. Андай болсо да тажрыйбалуу адамдай биринчи болуп эшикти кактым да ачтым. "Саламатсызбы, кирүүгө уруксатпы?" Келдиңерби койлор. Киргиле тойбогон топоздор. Директордун сүрү да, сүйлөгөн сөзү да эч кандай жакшылыктын кабарында эмес.
Эшик ачылгандан бери бизди жеп алчудай болуп чекчеге карап отурат. Мына жаамат баары жыйналып силерди күтүп отурабыз. Бизге башка кыларга иш жок да, Ооба, биз шапар тээп ойноп, таттуу тамактарды жеп, анан уктап жаткандан башканы билбейбиз деп бир тарбиячы мыйыгынан күлдү. Силер жумуш жасайсыңар, а биз ойнойбуз. Ошондойбу? Ильяс, Фарид, эмне болду? Баары бизди жеп коюуга даяр. Башка топтордун тарбиячылары дагы отурат. Ох, баардык жааматты директордун бөлмөсүндө чогулуп отурганы бекеринен эмес. Кана, кечээ силер кайда болдуңар? Деп Мавлида Нургали кызы теше карады. Балык кармоого бардык, деп жооп бердим. Ох, Бокмурун, сен жетилип баатыр болуп кеткен экенсиң. Суу ташып жатканда уруксатсыз өзөнгө кетип, анысы аз келгенсип мактанып турганын кара, деп директор ачууланды. Силер эмне ач калдыңарбы? Балык жегибиз келди, деп Фарид жооп узатты. Бул сөздүгүлөрдү козгоп жибергендей болду да тарбиячылар арынын тобундай гүлдөп кетишти. Буларга дайыма бир нерсе жетишпей келет. Айтпа, булардын жеп ичкендери атыгүл балдарыбыздын түшүнө да кирбейт. Бөөр баласы ит болбойт деп бекеринен айтышпаса керек. Мына алкаштардын балдарын адам кылабыз деп жүрүп, өмүрүбүз өттү. Директор кайра тизгинди өз колуна алды. Силер ал жактан кимди көрдүңөр? Кара костюм кийген эркек кишини көрдүк. Ал бизди өзүнүн машинасы менен алып келип таштап койду. Ал бизге таттуу берди, деп Фарид коштоп койду. Билесиңерби, силер кимсиңер? Силер ач көзсүңөр. 3 адамдын тамагын жесеңер да тойбойсуңар. Жарылып эле кетсеңерчи, ал адамдын ким экенин билесиңерби, деп Мавлида эже үстөлүн бири койду. Биз башыбызды чайкадык. Калп айтпагыла, силер баарын билесиңер. Менин атыма көз үйкөш үчүн баарын атайлап жасадыңар. Өзүңөр барып директор андай мындай деп болгон арыз арманыңарды айткан чыгарсыңар. Мавлида Нургали кызы мени карады да жанына чакырды. Талтак, мага жакын кел. Могу китептеги сүрөттү кара. Астында эмне деп жазылып турат? Үнүңдү чыгарып оку. Сүрөттө кечээки байке турган экен. Ооба. Жаңылышым мүмкүн эмес. Жада калса галстугу да кечээки. Анын сүрөтүн китепке чыгаргандай ал ким болду экен? Жазууну жакындап карап, үнүмдү бийик чыгарып окудум. Район акимчилигинин башчысы. Мен дароо катуу тердеп кеттим. Фарид да таң калганын жашыра албады. Демек бизге момпосу берген кара костюмчан байке райондогу эң чоң адам экен го. Биз аны кайдан билдик? Директор үстөлүнүн сурмасынан гезитти алып чыкты да баарынын көзүнчө ыргытып койду. Мына бизди кандай таанымал кылды булар. Карагыла райондук гезитке. Балдар үйүндөгү балдар жакшы каралбайт. Өзөндөгү суу көтөрүлүп жатканда да маңдайында ойноп жүрө беришет, деп жазган. Эртең менен жетекчинин өзү менен кабарлаштым. Ильяс менен Фарид деген балдарың бышык экен. Бир кичине көлмөдөн эмес, ак өзөндөн балык кармап алышыптыр, деди. Мен уккан булгама ишенген жокмун. Тамашалап жатса керек деп ойлодум. Мавлида Нургали кызы газетанын үстөлдүн үстүнө ыргытты. Урушту, мен эмне кылайын эми? Бардык суу сактагычтарды аралап тартипке келтирүүмдү тапшырды. Анан дагы билим берүү бөлүмүнө коңгуроо чалып, мага сөгүш берүүнү тапшыра тургандыгын айтты. Бул эмне деген жакшылыкты түшүнбөгөн балдар. Уятай, эки келе суунун айынан бүткүл районго шерменде болдук. Бул маалыматты радиодон да айткан экен. Айтор эл караган бетимди жер караттыңар. Эх, биздин балык кармообуз мындай жагымсыз окуя менен аяктаарын билгенибизде. Ал байкенин биздин директордун мынчалык урушаарын кайдан билдик? Ал бизге мээримдүү жандай сезилди. Биз менен аңгемелешип күлүп отурду. Кана жолдоштор, буларды эмне кылалык, деп директор маселени кабыргасынан койду. Атайын колонияга жиберүү керек. 1 ай бою балдар үйүнүн идишин жуусун. Буларга жаңы кийим кечек бербей коюш керек, эскилери менен жүрсүн. Ооба, тимеле падышанын үй бүлөсүндө жашап жаткансып семирип да кетишти. Жер жемиш менен жашылча жемиштерди бербеш керек. Туура айтасың, туюнган ит кожо үйүнүн кабат деген ошо. Даянга айтуу керек, буларды бир аз сестентип койсун. Дагы көп шумдуктар айтылды. Бизге куурулган балыктын дээрисиндей кызарып, ошо сөздөрдү угуу гана турду. Ооба жолдоштор, ушул жазалардын баарын колдонсок да буларга аздык калат, деп Мавлида Нургали кызы үстөлдөн тура калып сөзүн корутундулады. Жакында жазгы кийимдерди таратабыз. Ал эми могу ээн баштар эски кийимдер менен калат. Булар бизди уятка калтырды. Анан биз буларга жан тартып аяшыбыз керекпи? Карагылачы, тойгончо тамак ичишет, уйкулары канганча укташат. Рахматтын ордуна бизди ушинтип каралашат. Мамлекет буларга канчалаган каражат сарптаганы менен эч кандай пайда жок.
Даянга да тарбиялатып коюш керек деген сунушту колдоймун. Бир аз тарбиялатып койбосок такыр эле отуруп кетишти. Ал эми азыр мектепке жөнөгүлө. Ал бизди жаман көзү менен карап узатып жиберди да артыбыздан. Жазында менден жаңы футболкалар менен байпактарды сурачы болбогула деп кыйкырды. Бөлмөбүздүн эшигин бирөө катуу тээп жибергенсип тарс ачылды. Босогодо Даян турат. Биз Фарид экөөбүз ал кезде китеп окуп отурган элек. Эй, члистендер, мен келгенде китептериңерди жаба салууңар керек деп бизди коркутуу үчүн эшикти бир түрттү. Анын жашы биздиктен улуу болгону биз үчүн коркунуч эле. Анын колдору узун, дене булчуңдары чоң. Андан биз эмес айылдын балдары да коркушат. Эч себепсиз эле Даяндан таяк жеп калышыбыз мүмкүн. Сен эч кандай күнөөсүз болсоң дагы аны эч ким токтотууга аракет жасап кыйналышпайт. Анын биздин бөлмөбүзгө келүүсү эч кандай жакшылыктын белгиси эмес. Кечээки директордун алдында болгон аңгемебиз эсиме түштү. Ал жерде бизди Даяндын колуна тапшыруу боюнча сунушта айтылбады беле. Менин уруксатым жок, балакай, эмне бардыңар деп Даян мага жакындап келди. Сен эмне биздин топтун тарбиячысысыңбы? Дедим мен дагы. Тынчтан тойбогон топоздор, бардык кыйынчылыктарды силердин аяңардан тартып жатабыз. Билесиңерби? Силер үчүн мен да таяк жедим. Директордон жаман сөз угуу мага жакшы дейсиңерби? Жетишет эми, эркелетип жибериптирмин силерди. Эч качан балык көрбөгөндөйсүңөр. Мен муну жөн калтырбаймын. Эмне болду анча? Ошол балыктын айынан аалам бөлүнүп кетпеген чыгар деп Фарид атаманынын алдында актанууга аракет кылды. Сен айтышайын дедиңби? Мына сага. Фариддин кулак тушуна оор сокку тийди. Андан кийин Даян дароо мага бурулду. Сага да керек, мен сага. Мен анын муштумунан буйтаганга үлгүрдүм. Силердей бок мурундарга колумду да булгагым келбейт. Менин билишим боюнча экөөң бири-бириңе адал достордонсуңар. Ачтан өлүп калбаш үчүн балык кармоого да бирге бардыңар. Балдар үйүн бүткүл районго жар салдыңар. Директор силердин жазаңарды берүүнү мага тапшырды. Мен силерди башкача жазалоону чечтим. Бүгүн кечки 8-де силерди спорт залда күтөмүн. Ал жерге бардык балдарды чакырдым. Экөөң бири-бириң менен мушташышың керек. Ошентип өзүңөрдүн достугуңарды далилдейсиңер. Ким жеңилип калса, ал менин бардык жумуштарымды аткарат, малайым болот. Менин кийимдеримди жуут, анда санда үй тапшырмамды аткарат. Түшүнүктүүбү? Мен мушташпаймын дедим мен. Эмнеге биз Даян айткандыгы үчүн бири-бирибиз менен мушташышыбыз керек? Биз согушпайбыз деп Фарид да мени колдоду. Мени укпай көргүлөчү, анда бардык балдар чогулуп силерди урабыз. Экөөң тең менин малайым болосуңар. Ура бергиле, бирок биз сенин колуң болбойбуз деп жооп кайтардым. Даян эмне кыларын билбей далдырап туруп калды. Силердин көзүңөрдү май баскан экен. Буга чейин эч ким менин сөзүмдү эке кылган эмес деп башын сылап ойлонуп турду да, жакшы, мындан ары башка дагы жол бар. Мен Момпосууду кандай жакшы көрөрүмдү силер жакшы билсеңер керек. Эгер мушташпайм десеңер, мага Момпосуу алып келгиле. Кандай кылып алып келериңерди айтайынбы? Айылдын ортосунда жарманке болот. Ал жерге баргыла да 1 килограмм Момпосуу уурдап келгиле. Ошондо гана менден кутуласыңар. Макулсуңарбы? Биз эч нерсе жооп бербедик. Жакшылап ойлонгула, мен силерге тандоо үчүн мүмкүнчүлүк берем. Же экөөңдүн өпкөңөрдү болушунча үзүп мурдуңарды агызам. Же болбосо Момпосуу алып келесиңер да кечирим сурайсыңар. Кечке чейин убакыт берем деп Даян чыгып бара жатып эшикти катуу жаап кетти. Бөлмөгө тынчтык орун алды. Көпкө созулган тынчтыкты Фарид бузду. Эми эмне кылабыз, Ильяс? Билбейм. Уурдаган жакшы эмес. Албетте, асмандан апам көрчү болсо, баласынын бул кылыгын көрүп, дүйнөсү аңтарылып кетет го. Фарид, мен мушташкым дагы келбейт. Чыныгы достор бири-бирине кол көтөрбөйт. Могу Даян деген неме аябай кутуруп кетти. Чиркин аны бир күнү бирөөлөр төбөштөп кетсе, Ильяс, мүмкүн базарга барабыз, бир айласы табылар. Уурдагангабы? Жок, барсак көрө жатарбыз. Сөзсүз бир жолу табылат. Тарбиячыдан классташыбыздын үйүнө барабыз деп сурандык да базарды көздөй жөнөдүк. Текчедеги таттууларды көзүбүз менен жеп, ары бери бир нече ирет өттүк. Сатуучулар сурап жатышат, балдар силерге эмне керек? Момпосуу керек эле, бирок биздин акчабыз жок. Бекер чөптөн башка эч нерсе жок, деп алар бизге каткырып күлүштү. Көрөсүң, чоңойгондо сатуучу болом, ошондо Момпосууду каалашынча жеймин, сага да берем. Досум ошол маалда мен тууралуу тамашаларды айтып жиберди да, болгон капачылыктарды унутуп бир аз күлүп алдык. Бир кезде сатуучулардын бири бизди өзүнөн чакырып сунуш таштады. Баятан бери силерди карап турдум, бир нерсе издеп жүрөсүңөр. Менин жанымда бир нече ирет өттүңөр. Менден силерге сунуш бар. Тетиги бош кутуларды жыйнагыла да эски клубдун артына барып
өрттөп жибергиле. Мен силерге акча төлөймүн. Биз дароо бүтүрөбүз деп Фариттин жүзүнөн кан жүгүрдү. Эжеке, биз тез бүтүрөбүз. Клубдун артында атайын эски кагаздар менен кутуларды өрттөөчү жай бар. Биз ал жерге 4 бош жашик алып бардык да өрттөп жибердик. Сатуучу экөөбүзгө тең 3 рубльдан берди. Демек жашоого болот. Биз аябай кубандык. Кийинки сатуучуга келдик дагы. Эже, сизге жардам керек эмеспи? Дагы бир нече жашикти алып барууга үлгүрдүк. Биз жумуштун эбин таап алдык. Чөнтөгүбүздөгү тыйындардын шылдырганы бизге күч берип жатты. 3-чү, 4-чү, 5-чи сатуучуга да жардамдаштык. Кеч киргенче базардан жүгүрүп жүрүп иш аткардык. Чач кирпиктерибизди от жалап кетсе да, кийимдерибиз ышталса да, момпосуй сатып ала турган тыйын тапканыбызга чексиз бактылуу сездик өзүбүздү. Жетиштүү салмакта таттуу сатып алдык. Баары сонун болду. Жумуш кылып жүрүп байкабай кечки тамактын убактысын өткөрүп жибериптирбиз. Демек эртең таң гана тамактана алабыз. Бирок ал маанилүү эмес. Биз биринчи жолу өз көчүбүз менен акча таптык. Ага даян салган салыкты сатып алдык. Даян талап кылгандай уурдап да алган жокпуз. Сатып алдык. Өзүбүзгө өзүбүз ыраазы болуп, көңүлдүү маанайдай 2 кабаттуу үйүбүзгө жөнөдүк. Кээде кичине улактардай секирип коебуз. Көптөн бери момпосуй оозубузга ала элекпиз. Андыктан бирден даам татып көрүүнү чечтик. Чиркин, кандай таттуу десеңиз, мурун мындай таттууларды көргөн эмеспиз. Тапкан таттууларды дайынга бердик. Муну көргөн атамандын көздөрү жалжылдап кетти. Чалкалап бош жаткан даянын төшөгүнөн ыргып туруп, оозуна дароо бир нече конфетти тыгып жиберди да, тамшанып туруп бизди мактады. Жарайсыңар. Демек силер дагы уурдаганды үйрөндүңөр. Фарит экөөбүз мектептен кайтып келе жаттык. Балдар үйүнүн жанындагы үйдөн бир башкача керемет жыт чыгып жатты. Апа баалык куруп жаткан чыгар. Көз алдыман акыркы күндөрдөгү бардык иштерим жүгүрүп өттү да, мен өзүмдү тоордогу балыктай сездим. Тамагыма таш туруп калгандай болду. Досума тезирээк кетеле, дедим дагы. Биз ылдам басып балдар үйүнө кирип кеттик. Кубанычыбыздан айрылдык. Биринчи сабактан баштап эле Амиля жанын коерго жер таппады. Анда бир гана ой бар, мектептен эртерээк кетүү. Ага жөндүү себеп бар. Ильяс бүгүн жаңы кийимдерди таратат деп сүйүнүп кабарланды. Төшкө жакын бере башташат. Андыктан башкалардан мурда барышыбыз керек. Кайдан билдиң? Кыздардан уктум. Сапаттуу кроссовкалар менен костюмдарды алып келишет, деп жатышат. Жакшы, мен дагы жакшы кийимдерден алып калсам сонун болмок. Мен сага эмнени айтып отурам, эсиңде болсун, оозуңду ачып, аңырайып жүрсөң, эч нерсеси жок каласың. Тарбиячы менен бирге кампага чогуу барабыз да, кезекке биринчилерден болуп турабыз. Ошондо гана оңураак кийимдерди алып калууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондойбу? Бирок бизди мугалим жибербей да коюшу мүмкүн. Жиберет. Кандай болсо дагы биринчилерден болуп үлгүрүп калышыбыз керек. Антпесе жакшыраактарын талап кетишет да, бизге баарынан калган керексиз кийимдер буйрат. Эсиңдеби, өткөн жолу кроссовкаларды берген кезде мага чоң өлчөмдөгү 2 бут кийим берген. Мага чак келе турган башкасы жок болгондуктан алууга туура келди. Андан кийин менин тур-турпатыма баары күлүшкөн эле. Бир жолу дене тарбия сабагынан бут кийимим бутумдан ыргып кеткен. Жок, жетишет. Бүгүн мага дал келген жарашыктуу кийимдерди гана тандап алам. Мына коңгуроо да калды. Биология сабагы башталды. Мен бир бөлмөгө жашаган досум Фарит менен бир партага отурам. Классыбызда балдар үйүнүн балдарынан үчөөбүз. Мен, Фарит, Амиля. Мугалим жаңы теманы түшүндүрүп жатат. Андыктан мен көңүл коюп дептериме жазып жаттым. Амиля болсо тынчтанаар эмес. Бир ордунда отура албай, ары бери тырчылап жатты. Чыдай албай мага бир кагаз ыргытты. Мен аны суроолуу жүз менен карадым. Кана, суранып кетели, деп белги жасады. Мен башымды чайкадым дагы жазууну уланттым. Эже, бизге үйүбүзгө барууга уруксат бересизби, деп Амиля мугалимге кайрылды. Балдар үйүнө медициналык комиссия келиши керек. Тарбиячыбыз бизге 4-чү сабактан кийин суранып келгиле деген. Жок, сабак учурунда кайдагы медициналык текшерүү? Анда мен жазбайм дагы, окубайм дагы. Жетишет, Амиля. Сен эми кичинекей бала эмессиң. Мынабу балдарды карачы. Болбосо бирге жашайсыңар дагы. Ал эми мүнөзүңүз ар башка. Сен Ильяс менен Фариттен үлгү алсаң болот. Сабак учурунда өздөрүн жакшы алып жүрүшөт, тапшырмаларды убагында аткарат. Мугалимдер менен талашып тартышпайт. Ал эми сен кыз болсоң дагы өзүңдү үлгүлүү алып жүрө албайсың. Кана, өзүңдү колго ал. Ой, деп Амиля каткырып күлдү. Алар жакшы болуп көрүнгүлөрү келет. Ал эми өздөрү? Фарит мисалы уйкучу, ал эми Ильяс эринчек, өзүнүн кийимдерин өзү жууй албайт. Ага эжеси жууп берет. Өзүң уйкучусуң, деди Фарит да жоопсуз калтырбай.
Амелияга бирөөлөрдү шылдыңдатып эле койсо болду, деп классыбыздан бир кыз кошумчалады. Амелия ошол замат ордунан ыргып туруп, сен эмне дедиң? Эмнеге эле жердин жаракасынан чыгып, орто жолдо күйүп бышып жатасың? Көптөн бери таяк жей элексиң го дейм, Башкаларга тийишкенче өзүңдүн картошка мурдуңду карап алчы, макулбу? Мен экиге окугандар менен сүйлөшпөймүн, деп ал кыз терс карады. Ах, сени азыр саз аяныңды берем. Ачууланган Амелия жүгүрүп барып классташыбызды чачтан алды. Ай, ооруп жатат, кое бер. Сен билбейт экенсиң кимге тийишип жатканыңды. Парта жыгылып, орундуктар эки жака чачырады. Аларды токтотууга мугалим канча аракет кылса дагы колунан келбей койду. Кыздар бири-бирин чачтап алып жуулмалашты. Калгандарынын жардамга барууга диттери жетпеди. Амелиянын согушкандан кайра тартпагандан чорт кыялы баарына белгилүү. Кыздарды арачылоого Фарид экөөбүз келдик. Чыр биздин айыбыздан башталды эле го. Амелия, чачың кое бер деп, аны тынчтандырууга аракет кылдым. Жетишет, сен үчүн баары бизге күлүп жатышат, деп Фарид кошулду. Ансыз деле баарына балдар үйүнүн балдары күнөөлүү. Ошол кезде жанагы кыз Амелиянын колунан тиштеп алды. Оолум, мен кое бер дедим го, деп ал дагы кыйкырынып жатты. Кызарып кеткен Амелия тигини уруп жиберди. Калем дептерлер туш тарапка чачыла баштады. Бир маалда кыз жерге кулап түштү. Экөөнү арачылап жүрүп, биз дагы өз сабагыбызды алдык. Амелия Фаридтин бетин тытып алды. Ал мени катуу түртүп жиберди эле, дубалга барып урундум. Класстын ичи ызы-чуу болуп кетти. Болду деп жатам, деп мугалим кыйкырып жиберди. Баары тынч болуп калышты. Мугалим жаман көзү менен карап, чыккыла бул жерден. Силер менин сабагыма тоскоол болуп жатасыңар. Амелия дароо буюмдарын жыйнаштыра баштады. Биз Фарид экөөбүз класстан чыгууга ашыккан жокпуз. Баргыла кеткиле, деп мугалим бизге эшикти көрсөттү. Менин көзүмө көрүнбөй жоголгула. Амелиянын айынан бизге да чыгууга туура келди. Ал бизди эшиктин алдында күтүп турган экен. Класстагы бий баштыгынан кийин аны менен сүйлөшкөбүз дагы келген жок. Ал болсо эч нерсе болбогондой бизге ырсайып, таарынбагыла. Жок, сени менен сүйлөшкөбүз дагы келбейт, деп Фарид тытылган бетин сылады. Макул эми, таарынбачы, деди Амелия. Мени жанагы чоң мурун кыз ачуулантып жиберди. Ал дайыма күнөөнү балдар үйүнүн уул кыздарына артып жүрөт. Эгер чынын айтсам, мен ал чууну атайын чыгардым. Кандайча экен, таң калдык. Ошондой, мугалим бизди сабактан жакшылык менен кетирген жок. Андыктан мага бирөө менен мушташып чыгууга туура келди. Жанагы кыз орто жолдон чыга калып курмандык болуп кетти. Билбейм. Мугалим балдар үйүнө телефон чалып баарын айтып коюшу мүмкүн, деп күмөнүмдү билдирдим. Айтса айта берсин, урушат да унутуп калат. Эң башкысы жакшы кийим-кечектерден алыш керек. Балдар, силерге костюмду мен тандап берейин. Кудайыма шүгүр, менин тандоо табитим мыкты, бирок силер мага жинденбегиле. Өзүң менен бирге тамак ичип, бирге окуп жүргөн жолдошторуңа узак убакыт бою таарынууга болобу? Амелиянын адамдын өзүнө тартып алчу өзгөчөлүгү бар. Керек болсо күнөөлүү болуп турган жагдайда да тез эле жолун таап кетет. Мына азыр да ошол ызы-чууну үйгө кайтуу үчүн чыгарганын айтып, оозубузду ачырды. Жарайт, Амелия, бирок эми мындай кылба, тарбиялуу кыздар мушташка аралашпайт, деп узакка созулган тынчтыктан соң Фарид маекти корутундулады. Амелия да өз күнөөсүн сезгенсип мындай деди. Алтын досторум менен, эми андай кылбаймын. Эгер өздөрү ошону каалап жатса, өзүмдү кармайм. Кийим-кечек маселеси келгенде балдар үйүндө дайыма көп ызы-чуулар болот. 100 адамга бирдей кийим-кечек алып келишет дагы таратышат. Үйдөгүдөй кылып ар кимибизге ар башка алып келишпейт. Андыктан баарыбыз окшош кийинип жүрөбүз. Бирдей костюм, бирдей бешмант, бирдей баш кийим, бирдей мээлей. Бардыгыбыз бирдей эгиздей сыяктуубуз. Тине инкубаторлор келе жатышат, деп айылдагылар бизди шылдың кылышат. Мени бул сөздөр ыңгайсыз абалда калтырат. Керек болсо ушундай жөнөкөй кийимдерди даяп кийип жүрүшүбүз керек. Эгер бирөөнүн бак элеги жыртылса, досунукун уурдап алышы мүмкүн. Анын сеники экендиги далилдеп көр. Ал кийимдер бири-биринин эч нерсеси менен айырмаланбайт го. Көпчүлүктөн өзгөчөлөнгөн бир нече гана кийимдер болот. Амелия ошондой кийимдерди алууну кыялданат. Чоңойгондо өзүм каалаганымдын баарын сатып алам, деп Фарид кыялданып кетти. Аялыма да, балдарыма да башкаларда жок нерселерди алып берем. Кааласаңар, силерге дагы эң керемет нерселерди тартуулайм. Классташыбыздын жоомарттыгына биз күлүп койдук. Кыял кеч биздин Фарид тарбиячыбыз Флюра эже айткандай, эгер абдан каалап жатсаң, баардык ой тилектер орундалат. Фариддин Амелия менен ой максаттарыбыздын баары орундалса экен. Бүгүн Хаким эженин иш кезеги. Ал биздин эрте келгенибизди көрүп таң калып карады.
Мугалим ооруп калыптыр деп Амиля жооп берди. Биз мектеп формасын чечип, башка кийимдерибизди кийгенче баарына жетишип жүргөн классташыбыз кампага барып келүүгө да үлгүрүптүр. Хакима эже азыр кийимдерди таратайын деп жатат. Жүрүңүз баралык деп тарбиячыга өтүндү. Андан кийин биз бешикке карай жөнөдүк. Ура, биз биринчибиз деп Амиля кубанганда секирип жатты. Мына жолубуз болду. Балдар биринчи мага тандап алабыз, андан соң силерге жардамдашамын, макулбу? Жарайсың, Амиля. Чынында башкалардыкына окшогон бир нече бут кийимдер менен костюмдарды алып келди. Кичине болсо дагы башкалардыкынан өзгөчө болгонуна катуу кубандым. Фарид дагы сүйүнүчүн жашыра албады. Амиля өзүнө жарашыктуу кийимдерди тандап алды. Кубангандан 6 катар асманда жүргөндөй учуп жүрөт. Эми бизге кийим тандоону баштадык. Ильяс, сен ушул убакытка чейин жеңи кыска костюм менен жүргөнүңдү унут. Азыр кана муну кийип көрчү. Чоң сыяктуу. Анда таштааны деп Амиля тарбиячы угуп калбаш үчүн кулагыма шыбырады. Башкасын көр. Мына Ильяс, бул сен үчүн тигилгендей экен, деп Фарид да кубаттады. Ага да туура келчү костюмду тандап алдык. Бут кийимдерди да өлчөмү боюнча алдык. Кубанычыбыздын чеги жок эле. Кечигип калгандарга эми мындай калган жок. Аларды дагы инкубаторлор деп шылдыңдашат. Ал эми бизге эч ким андай деп айта албайт. Башкалардын алдында мактан алдык. Бизди башка топтогулар кызганып кетти. Мунун баарына Амилянын аркасы менен жеттик. Мектепте да анын жүзү жарык болду. Карагылачы бизге кандай кийим берди деп бир айланып алды. Балдар үйүнөн болгондуктан бизде эч нерсе жок деп ойлобогула. Айылдын балдары анын бул тандоолорун жактырып жатышты. Мына карачы, Амиля, булар сага кандай сонун жарашат. Жаңы кийимиң кут болсун. Силер Ильяс менен Фаридти карагыла деп ал бизди көңүл чордонуна койду. Костюмдарын мен өзүм тандап бердим. Жигиттин гүлдөр го. Костюмдарыбыз жарашып эле жатып калды. Жаңы кийим кийгени окуу да көңүлдүү болду. Бүгүн мага 2-5 койду, Амиля дагы 5 алды. Сабактар бир дем менен өтүп кетти. Тезирээк эртеңге күн башталып, мектепке кетсек экен деген ойлор менен үйгө кайттык. Эх, кандай жакшы. Балдар, ооба, рахмат сага, Амиля. Биздин кубанычыбыздын чеги жок эле. Сабак бүткөн соң директор бизди өз бөлмөсүнө чакырып алды. Бизди көрөр менен Мавлида Нургали кызы кыйкырып, баягысындай эле шилекейин чачырата баштады. Силер такыр эле чектен чыгып кеттиңер. Мектепте дагы, бул жерде дагы силерден дайыма кыйынчылык көрүп жатабыз. Кечээ сабактан чуу чыгарыптырсыңар. Тарбиячыңарга мугалим ооруп калды деп жалган айтыптырсыңар. Анын үстүнө силердин Хакима эжеңер кампадагы кийимдерди тандоого уруксаат берген экен. Жок. Мындай жакшылыкты түшүнбөгөн балдарды эркелетүүнүн кажети жок. Быйылкы жылга алган кийимдериңерди дароо өткөзгүлө. Директордун сөздөрүнөн жаман болуп кеттим. Досторумдун да баштары төмөн ийилди. Эже, кандай болгонун мен сизге жакшылап айтып берейин, деп кеп баштаган Амилянын сөзүн Мавлида Нургали кызы дароо бөлүп жиберди. Жетишет, силерде уккум да келбейт. Көзгө көрүнбөй жогулгула, оңбогурлар. Мамлекеттин кийимдерин дароо кайра тапшыргыла. Чыккыла гана, тарбиясыздар. Жаңы костюм, жакшы кийим кийүү бизге буйрбады. Анысы аз келгенсип окуу жылынын башында берилген футболка, жампер сыяктуу башка кийимдерди да кайтарып алды. Ошентип уйдан жок же уй байлаган жиптен жок калдык.